учурда биз Көкөм көчөсүндө турабыз. Өзүңөр көрүп тургандай, биз азыр жумуштарда тереңдиги 2 метр, ал эми кеңдиги болсо 14 метр, болжолу 540 узундуу метрде биз жерди бүт багандай жумшак грунттарды алып, себеби ал жерде эгерде албасак жердин астында сулар болгон байланыштуу пучина пайда болууда. Өзүңөр көрдүңүздөр, биз кышы менен грейдер менен каток менен жүрсөк да, бирок аста кайра эле жер саздак болгон байланыштуу кайра эле чоң машина тектип өткөн сайын пучина пайда болуп, шипир жолдор болуп калды. Ошого байланыштуу биздер азыр жана айткандай эле 540 метр жерди биз бүт жумшак грунттарды алып, ал эми үстүнө таштар тизип, валун таш дейт, кийин үстүнө геосеткалар жана асфальт төшөө иштери болот. Ал эми учурда кеңеш тарабынан баштап бизде Машина базарга чейин бүт собес иштери болду, ГПС төшөлүп. Биз уже лаборатория тапшырдык. Лабораториядан кийин бизде нормага дал келгенден кийин үстүнө бейс тапшырабыз, ШПС. Андан кийин бизде асфальт төшөлөт. Жанакы кеңештен светофорго чейин. Ал эми ошондой эле параллельно бизде өзүңөр көрүп тургандай, жанакы айткандай эле пучина жерлерди биз таштар төшөп, трамбовка иштерин жүргүзүп, жана поэтапно асфальт төшөлөт.